Ушундай көңүл бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге. Мен Нугойбаева Асел. Силер менин жабылган жүзүмдү көрүп турасыңар азыр. Масканын артында кандай издер болгонун, эмнелерди баштан өткөргөнүмдү баарыңар билесиңер. Булар кырсыктан эмес, оорудан эмес. Булар балдарымдын атасы болгон адамдын колунан калган издер. Бирок мен жалгыз эмесмин. Менин окуям Кыргызстанда күн сайын зордук зомбулукка кабылган 100 миңдеген аялдардын окуясы. Бул талкаланган тагдырлардын, талкаланган жашоонун баяны. Коомдо зордук зомбулуктун бардык түрлөрү айыпталмайынча жылыш болбойт. Зомбулук улана берет. Бир жолу эле сабады деп, балдарды ойлон деп, балдар үчүн жашаш деп бардыгына чыдабаш керек. Эже сиңдилерим, өзүңөр үчүн туруп, укуңарды, өмүрүңөрдү, ден соолугуңуздарды коргогула. Зомбулукка чыдабагыла, баш ийбегиле. Урматтуу милиция кызматкерлери, көп учурда зомбулукка кабылып жаткан кишинин жалгыз үмүтү силерсиңер. Зомбулук болуп жатса, кайтыгер карабай, мүмкүнчүлүк болушунча ыкчам жардамга келип, зордукчуну аялдан алыстатып, жолотпогонго эмне керек болсо, ошонун баарын кылууңуздарды суранам. Сот кызматкерлери зомбулук кылып жаткан иштери өзгөчө кылдаттык менен карагыла. Өлтүрүлгөн аялдардын көбү өз күйөөлөрү же мурунку күйөөлөрү тарабынан өлтүрүлөт. Бул өлүмдөрдү зордукчуну убаганда камалбаганда алдын алса болмок. Аялдын жашоосу замандын күзгүсү. Өзүмдүн атымдан ошондой эле Кыргызстандын бардык аялдарынын атынан айткым келет. Биз күрөшөбүз, улантабыз. Биз багынбайбыз жана зомбулуксуз жашоо укугу үчүн күрөшөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат.